Atım Burхан, az 45 жаштамын. Менин жубайым Гүлмир экөөбүздүн баш кошконубузга быйыл 21 жыл толуп отурат. Биз 1995 жылы жаз айларында баш кошуп, түтүн булатып, жаңыдан жаш тирилик болуп, тел чыгып, жаңы азып, тили чыккан жаш баладай болуп баш кошуп келген болсок, мына бүгүн экөөбүздүн баш кошконубузга 21 жыл толуп, аркабызда азырынча дагы жетип алабыз бар. Иншалла дагы эртеңкиден Алладан үмүт кылабыз. Буюрса андан да көп болсо экен деп тилейбиз, ойлойбуз. Жети баланын 5-өө кыз бала, 2 уул бала. Улуу кызым Зуайда, бул улуттук университетинде окуйт, окуулары жакшы. Бул кызым адабият жаатында ыр жазат, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү. Дил баян жазуу боюнча, ыр жазуу боюнча, ошондой көркөм окуу боюнча бул республикалык университеттер арасында байгелүү орундарды жеңип келе атат. Бунун ар бир жазган ырында кээ бир жеринде намыстанып, чыр алсаң, кээ бир жеринде муунуң бошоп, ыйлагыңда келет. Чоң акын жазуучулар дагы ырларын угуп көрүп, өздөрү дагы көптөгөн жакшы ыраазычылык каттарын жолдогон, рахматтарын айткан. Мекеним алтын бешигим, мен үчүн төккөн мээримин эркелетип чоңойткон, мен үчүн алтын энемсиң. Андан кийинки кызым Каным. Бул кызым Манас Түрк университетинде 2-чи курсунун окуучусу. Бул кызымдын мындай токтолуп айта кетсем, эркин күрөшү менен машыгып келет. Ошо бала кезинен мунун өзгөчө токтоло турган жерлери 2013-жылы Монголияда өткөн Азия чемпионатында коло медалды жеңип келди. Ошондой эле 2014-жылы Таиландда өткөн Мелдеште дагы байгелүү орун менен келди. 2015-жылы жаштар арасында өткөн Мьянма мамлекетиндеги Банго шаарында жаштар арасындагы Мелдеште Азия биринчилигинде байгелүү келди. Ошондой эле Евразия чемпионатында 4 жылда бир өтүүчү Мелдеште Кыргыз Республикасынын туусун көтөрүп 3-чү орунду алып байгелүү келди да. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Биз өзү үй бүлөбүз менен кичине кезибизден баштап эле намаз окуп, ушу дин жагында, ушу дин жолу менен, ислам дини менен жашагыбыз келет, ушу менен жашап келебиз. Ошондуктан балагатка жашыбыз жеткенге чейин эркин күрөш менен балдар менен машыгып жүрдүк. Анан кийин балагатка жашыбыз жеткенден кийин ошо жабынуу парс болгондуктан ошо жабын. Анан кийинки уулум бул Аманбек. Бул мектепте отличник класском классынын президенти, 5-чи компьютерлик гимназияда окуйт. Азыр маданият министри болуп мектеп боюнча эмгектенип келатат. Кандай иш-чаралар болбосун активдүү катышат. Бул спорт менен машыгат, кыргыз күрөшү, жанагы эркин күрөшү менен областтык, шаарлык мелдештерде биринчи орундарды ээлеп келе жатат. Андан тышкары дагы бул маназ айтуу боюнча окуучулар, өспүрүмдөр арасында кароо сынакта 2014-жылы баш байгени жеңип алган. Бул чуулдатуу шак айтканча күнү-түнү күпүлдөтүп маназ айт дегендей кыргыз элибизден туу чокусу болгон көөнө өргүс байлыгы манас атабызды айтканда кадимкидей адам орунда отура албай кыймылдап, кээде өзүң ошонун арасына аралашып кеткендей, кээде ошол өзүң бир ошо кырк чоронун бирине айлангандай болуп, мындай жакшы сезимдерди жаратат. Алхамдулилlah, Алла разы болсун. Ошо түн жатып каныкей, ойлобогон иш көрдү. Бурталды түш көрдү, таласан чыгып өрткөйүп, ошондо онундайра курап турой, кандын кызы
жарқырап Нұрымны қарачы, тетіге тұрған қарачы, үздір қалпақ су тұрған, ошоны күйдің айтып бұрқырап, күйіп көшіп жарқырап. Алты күлік ат беріп, алақандай ат беріп, ошоны күл азығынға мынтып жолына салып келді, мен ой. Дағы бір қызым, айым бұл азыр Россия Федерациясына қарашты Алтай шаарында оқып жатат. Бұл қызым бұл жерде Кыргызстанда жүргенде дағы эркин күрөш менен машыгып жүрдү, коомдук иштерде абдан активдүү катышты, мектепте абдан жакшы окуган мыкты кыздардан эле иншалла ушундай бир проекттер неме менен бул тандоо курсунун немесинде жыйынтыгында ошо окуу жайын өтүп, ошо сырттан окуп атат, азыр сыртта окуулары жакшы. Азыр ал жакта дагы лыжа спорту менен машыгып университеттин атын көпчүлөргө таанытып атат. Анын ага эжелеринен бизге ыраазычылыктар, ушундай эле куттуктоолор келди иншалла. Андан кийинки уулум, кичи уулум Ажөк, бул азыр 2-класста окуйт. Улуттук компьютерлик гимназияда, мектепте мыкты окуучулардан бири. Ага эжелерин эртеңкиден көп үмүттөндүргөн жакшы жигит иншалла. Ар бир баланын өзүнүн кылыгы болот экен, өзүнүн өнөрү болот экен. Бул балам да манас айтат. Munamasın imerim, bunu kurabını yap cimerim, bu dandımızın bu dere, dundumsun sağlık bunu dere, sanat konusu taytunu, kiri jata tayranmaz, altımı sattın soğumunda, başın жерге sağlıptır, başkaça çuğuğa bağlanıptır, imke işte anlamda, işte oğlu sayılar, Ürgü tarıta gelgende, jal kuyruğu jayılar, üstündeki balasın erkasına göründün oy. Şunda Kırgızстан улуттук көнөрүкс байлык болгон манасты ар бири кыздарма чейин айтат. Кичи кызым Сайкал, ал мектеп жашына эле бу дагы айтат. Анан тышкары бул кыздардан айтып кетсем, каным кызым азыр бул Курандан 2 пар жаттады. Азыр манас түрктө окуп аткан ушу күрөшүп жүргөн кызым. Аманбек уулум 1 пара жаттады. Ошондой эле бул Ажөк уулум азыр жаңы Малим санда аяктап, Кудай кааласа араб арабин жаттап болуп атат иншалла. Анан бул жерде дагы бизден айтып кете турганыбыз 2014-жылы биздин үй бүлөгө Үлгүлүү үй бүлө деген наамды ыйгарышкан. Алхамдулилла, ошол балаларды тууп өстүрүп, татыктуу тарбия бергени үчүн деген бир жакшы номинация менен ошол Үлгүлүү үй бүлө деген наамды жеңип алдык. Иншалла Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Багы биз балдардын жөн гана туулганына эмес, ошонун турганына, ошонун жөн эле турушуна эмес, ошо өзүнүн элине, жерине, мамлекетине бир жакшы пайдасы тийсе экен, бир жакшы Кыргыздын орун жерден, жеңилин жерден орун колдон алган патриот уул кыздар болсо экен деп үмүттөнөбүз, ниетибиз, үмүтүбүз чоң иншалла. Кудай кааласа дагы эзеге жетип, баралына келип, чоңойсо, буйруса дагы көп иш-чараларды жаратат деп ойлойм. Бул бала бакыт экен, бала кубаныч экен. Бизге зурияттар ушул үчүн керек экен. Бүгүн бизге кызмат кылса, ахиретте биздин артыбыздан дуа кылышка пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам мен үммөттөрүмдүн көпчүлүгү менен сыймыктанам, сүйүнөм дегендей, биз да өзүбүздүн зурияттарыбыз менен, артта калтырган татыктуу тарбиялуу зурияттарыбыз менен кубанып, сүйүнөбүз деп ойлойбуз иншалла. Ушул уул кыздардын азыр убайын көрсөк, келечекте ырахатын көрөлү деген иншалла үмүттөбүз. Татыктуу тарбия берип жатабыз деп ойлойм
иншалла. Бул тарбияны биз жөн гана өзүбүздүн оюбуздан, акылыбыздан чыгарып алган жокпуз. Бизге бул тарбияны дин берет экен. Динден алган тарбия татыктуу, туура, акыйкат тарбия экен. Балдарыбызды, кыздарыбызды дин менен иншалла ислам менен тарбиялап келебиз.